Өмүрзаковдун прокурор ийнеси 20 миллион сом төлөп үй камагына чыкты. Көмүркенин басып алууга шектелип кармалган Ош облустук прокуратурасынын прокурору Улукбек Өмүрзаков үй камагына чыкты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, тиешелүү чечимди Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алган. Тергөөнүн жүрүшүндө Өмүрзаков жана аны менен бирге кармалгандар жол чырак көмүркенинде мыйзамсыз көмүр казып келишкени аныкталган. 30 январда тергөө менен кызматташкандыгы жана мамлекетке келтирилген 20 миллион сомдук чыгымды төлөп бергендиги үчүн Өмүрзаковго үй камагына алуу боюнча баш коргоо чарасы тандалды деп жазылат маалыматта. Прокурор өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы да айтылды. Белгилей кетсек, Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган энеси Улукбек Өмүрзаков өткөн жылдын ноябрь айында кармалган. Булак, Спутник KG. Улукбек Марипов расмий түрдө премьер-министрлик кызматка көрсөтүлдү. Премьер-министрлик кызматка эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Учурда Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы жаңы өкмөттүн курамын карап жатат. Мариповдун талапкерлигин Республика Ата журт фракциясы сунуштаган. Көпчүлүк коалиция көрсөтүлгөн талапкерди жактырса, бул маселени тиешелүү комитет карайт. Андан соң парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Марипов эсеп палатасынын төрагасы кызматында 2016 жылдын март айынан бери иштеп келе жатат. Ага чейин президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын тапшыргандан кийин өкмөт толугу менен отставкага кеткен. Жаңы өкмөттү Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы курайт. Булак, Спутник KG. Мьянмада белгисиз адамдар мамлекеттик төңкөрүш жасап, президентти кармап алышты. Бул тууралуу Рейтерге шилтеме берип РИА Новости жазды. Көп өтпөй башка ЖМКлар өлкөдө бийликти аскер кызматкерлери алмаштырганын жазып чыгышты. Төңкөрүш таң эрте башталды. Басып алган тарап өлкө лидери, мамлекеттик кеңешчи Аун Сан Су, президент Вин Мин жана башка жогорку кызматтагы аткаминерлерди кармап алышты. Көп өтпөй вице-президент Мин Шве убактылуу өлкө башчы болуп дайындалды деп айтылат кабарда. 2020 жылдын ноябрында Мьянмада парламенттик шайлоо болгон. Анда бийликтин Демократия үчүн улуттук лига партиясы жеңип чыккан. Мындан соң Тилектештик жана Союзду өнүктүрүү партиясын колдогон аскерлер добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болуп келишкен. Учурда аскерлер өлкөгө 1 жылга созулган өзгөчө абал режимин жарыялап койду. Ушул тапта мамлекетте интернет жана уюлдук байланыш жок экени айтылууда. Булак, Спутник KG.